Ассаламу алейкум, жалпы жамаат. Таксиде ишип аткан мекендештер, агалар, эжелер, карындаштар, байкелер, индилер. Барыңыздар кутмандуу кушак күнүңүздөр менен, барыңыздар кармаган орозуңар кабыл болсун. Туугандар, мага жанагындай СМСтер, жанагындай сообщениялар келет да. Машинаны кантип алдың? Мен дагы ушинтип алайын дедим эле. Кандай жолдор менен алдың? Кантип алса болот экен? Кайсы банктан алса болот экен? Кайсы компанияга кайрылса болот экен? Деп мени мындай айтканда бир опытный бир адам катары көрүп калган анча-мынча адамдар бар экен. Бирок мен деле чайникмин да. Билбейм анча-мынча нерсени, көп нерсени билбей эле. Бирок ушул жашоонун адилеттүүлүү жолуна таянып, мен ошол жол менен аракет кылам да. По фактучу. Өзүм билген маалыматтарым боюнча, өзүм билген кыймыл аракеттер боюнча мен ошол боюнча кыймыл кылам да. Билбеген жерде мен айтам по факту, как она эслечи. Мисалы үчүн бургер жей турган болгон болсом, мен ошол жаңа бургер саткан жерге барып туруп жакшыдан эле сурайм да. Ушу бургериңер кандай, жакшыбы депчи, мындай чын эле айткыла деп. Эми көп жерде жанагындай эптеп сатыш үчүн өзүнүн товарын аябай мактап туруп сатып салат да. Бирок мен өзүм андай адам эмесмин. Мисалы үчүн мен деле Россия жергесинде жашап жүргөн кезде анча-мынча жанагындай сата турган нерселер болгондо мен сатып жүргөн кезде чын эле айтып болчумун да. Короче, бул ушундай. Башка жерде тапсаң болот, бирок ошол жердеги товарлар будан эмнеси жакшы, ошонусу жакшы, бунуку эмнеси жаман, ошонусу жаман. Бирок ортодо ошол жаман менен жакшынын эсебине келгенде ушундай эсеппе болуп атат. Ошон үчүн ушундай баага сатып атамын деп туруп эле айтам да. Ошондой мамилени Кыргызстанда бирок мен пока көрө элекмин. Мен Кыргызстан только өзүнүн товарын болушунча мактап, өзүнүн товарын болушунча сатып туруп, акчасын алгандан кийин деп айта турган адамдарды аябай көп көрдүм. Мисалы үчүн кече машина жүрүп турат. Жакшы эле. Все, үйгө барып токтоттум. Бүгүн 23 февраль жумушка чыгайын деп туруп машинаны эртең менен жүргүзсөм деп жүрбөйт. Саат бир 8-7:30 болуп калган. Ну ладно деп туруп кирип кайра жатып алгам. Саат 11 болду. Кой, эми кичине адамдар уже мындай бошонуп калган болот деп туруп, жанагы өзүбүз жашаган жерде местный таксилер бар да. Ошо таксини чакырып, такси келди. Келгенден кийин жанагы прикуритель менен жүргүзөйүн десек, эме жүрбөйт. Машина ключ таппай атат да. Жана биякта экран чыгып калат го. Do not бирдеке деп, короче. Анан ал такси уже келген да, такси келип мага прикуритель керек негизи. Мен блин, десем ал кетип калды. Ага акчасын бердим, ал кетти. Ё-моё, не кылам деп, анан кийин Google'дан карасам, короче, ключту таппай атат деп чыкты да, переводчу. Анан ключту алып туруп, могу жүргүзө турган жерге мындай жакындатсам, жанды. Жангандан кайра дейт. Деген звук чыгат да. Блин, не бала экен бул деп ойлоп калып, кайра жанага чалдым. Кеткенге байкеси кайра келиңиз деп. Ал келди, кайра келгенден кийин эме кылды, соединение кылды, кайра ошо ключту жакындап туруп чик бастым, баскандан кийин деди. Анан байке айтты: токто, заряд алсын деди. Хорошо деп күттүрдүк. Бир 2 мүнөт күткөндөн кийин давай эми жүргүчү дейт. Кирип кайра жүргүзсөм, жок. Аккумуляторун, короче, өлгөн дейт. Анан ё-моё, не кылабыз эми, кандай кыласың? Барып келели ал жакта аккумулятор чыккан жер. Сөй жүрүп барып келели деп аккумулятор чечип барып, аккумулятор жерген жерге барсак, ал мындай бирдекесин ачты да, ачып туруп немен салды. Салып туруп, "О" дейт. Аккумуляторуң болду, өлгөн турбайбы дейт. Анан ё-моё, кандай кылабыз? Ушундай дейт. Аккумулятор алыш керек болуп калды жаңы. Блин, акча жок. Не кылам, кандай кылам? Капец. Кредит алайын десем, кредитим полный, уже лимит түгөнгөн. Жакшы, бир дос балага чалып алсам, жакшы болуп калды акчасы. Которуп бир аккумулятор алдым жаңы. Жаңы аккумулятор алып, аны салып, кайра алып келип, үйгөчү алып келип салып жүргүзсөк, машина жүрүп кетти. Все четко деп. Берки байкеге чөнтөктө болгон акчанын баардыгын бердим дагы. Жанагы барып келген үчүнчү. Ал кеткенден кийин анан кийин мен отуруп калып, ё-моё дедим да. Получается, мен кредитке машинаны алып атканда, мага машинаны саткан адам
машина зыңк, техничестводан идеал, ал жағы, бұл жағы прям муах деп өте жақсы мақтаған. Мен аға ишенгенмин. Себеп мен алдап алса керек, зачем алдайды деген понятие бар да менде. Мен алдап койбойт деген немемен жашайм да. Себептен өзім қаншалық правдивый сөйлеген болсам, мен деле ошентип адамдардан ошондой жакшы мамилени талап кылам да. Анан ошентип аккумулятор өзгөн, башында форсунка, короче, полностью машинага боло турган нерсенин баардыгын тыгып туруп жүрөм да. Аз дагы келечекте кандай проблема чыгат аны билбейт ичим. Ошол үчүн жанагы мага жазгандарга бир жакшынакай бир мындай маршрутный лист түзүп берейин дедим. Эгерде сизде наличка жок болгон болсо, меникинде ситуация болуп тур, наличка акчаңар жок болгон болсо, таанышыңар жок болгон болсо, ал жак бул жакты шаардетип биле турган, бүт мен өзүм башыма өткөн нерсе айтып бератам. Кайсы компанияга чыгыш керек, кандай компанияны алыш керек деген вопростор кайрылып аткан болсоңуздар, мен сиздерге биринчи очередь айтайын. Машинаны алып атканда первоначальный взносты бербей алганы аракет кылыңыздар. Первоначальный взнос бербей аракет кылыңыздар. Как она есть? Без первоначальный взнос алып туруп, айма-ай төлөп кутула турган машина алыңыз. Анан кийин машинаны алгандан кийин по-любому сураганыңарда, сураган ответиңерге алар айтат. Машина сонун, машина мындай, машина тигиндей. Нет. Диагностика апарала. Вибростенка апарсаңар 1,5 миң сом экен, жанагындай деп текшерип берет экен полностью. Газовый фильтр, ал жак бул жактарын эгерде алмаштырыш керек болгон болсо, анда силерге машинаңарды берген компания полностью либо замена, обслуживание кылып туруп бериш керек, же болбосо ошол берген акчадан минус кылыш керек. Себеп дегенде алар силердин акчаңардан ошончо акча иштейт. Получается, олар ошончо акча иштейт дагы, анан кийин силерге бузулган машина берип коебу, же обслуживание болгон машина берип коебу. Анда силер эмне мынтип жүрө бересиңерби? Мага окшоп. Деп жүрө бересиңерби? Андай болбойт да. Мен өзүмдүн өткөн нерселеримди полностью силерге чачып, төкпөй чачып айтып бератам да. Ушундай кылгыла, ушундай болсоңор ушундай болот деп. Ал болгандан кийин чалсаңар, же неме кылсаңар, короче, биякта биздин механиктер бар, ошол жака запись кылсаң болот. Записи, короче, сен ошол бир жума запись күткөнчө не, ошондо получается үйдө отурасың мантип коюп, акча иштебей. Кредитиң келатат. Ошол үчүн жанагы компаниялар, машина саткандар, машинаны ал жак бул жакка алып келгендер көчүгүңөрдү кысып туруп, жакшынакай кылып туруп, машинаны даяр кылып туруп, анан кийин бергиле кардарларга. Же болбосо конкретно минус кылгыла. Короче, ушунча сом минус кылабыз, диагностика кылып, алмаштырып нерсе алмаштыра аласыңар деп. Полностью техобслуживание, полностью ушундай мен уже билип калдым канча сом экенин, потому что мен уже кылдым ошол нерселерди. Силердин айыңардан. Кредитке басып туруп аны алдым. А силер башында машина сонун, машина мондай деп айткансыңар. Но айткан сөзүңөрдүн бирөөсү дагы туура келбей калды. Ошол үчүн bundan кийин машина ала турган болгон болсо, кредитке, же болбосо жанагындай выкуп-сукупка обязательно машинаңарды диагностика кылып туруп, обязательно машинаңарга керектүүчү полностью заттарды ошол саткан адамга төлөттүрүп, анан кийин алгыла. Ошондой кылган болсоңор, ошондо жанагы салон-палондогулар бардыгы ошондой жолго түшөт. Анан кийин жок, бул албаса албай эле койсун деп туруп, кетирип туруп башка кийинки келип ала албагыла. Андай кылбагыла. По факту карагыла машинаңарды. Ала турган машинаңарды. Силер акча берет атасыңар. Силер кредитке батып атасыңар. Канча деген процент төлөйсүңөр эй. Анан кийин машина алгандан кийин 12 күн, 15 күн өткөндөн кийин ал жагын тазалаш керек, бул жагын кылыш керек, анан кийин жумушка чыгамын, бүгүн иштеймин деп чыгып туруп, машинаң жаңгырса машина өчүк. Ал сага айткан эмес ал нерсени. Тура, ал деле билбейт ал нерсени. Бирок сатып аткандан кийин как положено машинаны карап туруп, машинанын бүт нерсесин даярдап туруп, анан кийин кардарга бериш керек. Эгерде колуңан ошол нерсе келбейби, анда саткан акчаңан минус ушунча кылдагын ошол акчаны барып бул диагностика кылсын. Ошондо жакшы болот. Билбеген адам мага окшогон толуктура. Таныштары жок мага окшогон толуктура. Машинанын мысын билбеген адамдар толуктура мага окшоп. Бирок биз силерге барып айтып атабыз го. Эй, машина мен билбеймин. Кел, жардам берип кой, жакшынакай машина таап берип кой, ушунча акча бар, ушунча. Болду деп туруп эле өлгөн машинаны мактап берип коет.
Биз ишенип атпайбыз ушул нерсеге. Алгандан кийин, кол койгондон кийин жанагы барып бер мындай экен, бер мындай. Башында текшере албай элең. Анда мындай деп уже копол сүйлөп баштайт. Потому что все уже кол коюлду да. Кетти. Götүңөрдү кыскылачы, короче. Все, конкретно. Просто бесится мына нерсечи. Блин, мен бүгүн ладно эми ал эме го, личный өзүм эмем го, дечи, но бөлүшүп коеюн дедим да. Ийгилик барыңыздарга.